Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Самаркандек айылдык аймагындагы Миң-Өрүк, Жаңылбак айылдарында түзүлгөн өз ара жардамдашуу топторунун арасында спорттук таймашуу иш-чарасы болуп өттү. Алгач айылдардан түзүлгөн топтор айылдагы стереотиптерди чагылдырган форум театр жана шайыр апалар концерт коюп беришти. Иш-чаранын максаты айыл аймагындагы элеттик кыз-келиндердин аялдардын спортко болгон кызыгуусун арттыруу менен айылдагы болгон калыптанып калган стереотиптерди азайтуу жана аларга дем берүү болуп саналат. Иш-чаранын экинчи бөлүгү футбол оюну менен башталды. Жалпысынан 8 өз ара жардамдашуу топтору жарышты. Tepkinde hiç kim yok da toktatu, anangi tepkile toptu. Katışıp kızıgımız artıp, özüdün Жаңбак айылının, Миң-Өрүк айылынан kelgen жаш келиндерди көрүп аябай кызыгып. Биринчи футбол деп укканыбызда бизге дагы ончеле жакшы бир угулбады. Волейбол эмес бекен деген эмеде. Бирок футбол ham кызыктуу болот экен жаштар үчүн. Жаш өткөндөр дагы ойносо болот экен. Бүгүнкү иш-чара аябай кызыктуу өтүп атат. Футболга барып, ошо аялдардын эмне кылып, жана ойнойм деген макул дедим дагы. Анан өзүм керман болуп келдим, ошо бала чакам менен. Ушу белешиге тээктеп, аракеттөөгө. Аракеттөө. Кандай көз караштасыз футбол ойногонго? Өзүмдүн көз карашым жакшы, өтө жакшы. Жакшы үчүн ушинтип келип курсам болот, билебиз. Анан эми ушул элеттик аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу, кеңейтүү программалары боюнча бизде дагы ушул айлык-өттө бир топ эмелер иш-чаралар кабыл алынган. Анын ичинде ошол биз өзүбүздөн долбоордо айтып кеткенбиз. Эми бул жерде Жалал Абадка 2 жолу барып келди балдардан. Айылдык кеңештин ошол эле айлык өтүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, аялдарга болгон немени гендердик көз караштарды өзгөртүү, ошол аялдар сиздер жаап эле ошо айлык Birinci darajada diplom Миң-Өрүк айылындагы Айберек өз ара жардамдашуу тобунун мүчөлөрү сыйланат. Иш-чара элеттик аялдардын экономикалык укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү программасынын алкагында Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн колдоосунда Жалал Абад регионалдык айылдык консультациялык кызматы коомдук фонду менен биргеликте жүзөгө ашты.